Аравия өлкөсүндө кыштактагы адамдар түрдүү ооруларга шифа табуу максатта төөнүн заарасын ичишет экен. Дагы башка жерлеринде төөнүн заарасында анан төөнүн сийдиги менен төөнүн сүтүнүн аралашканын таба катарында колдонуп көрүшөт экен. Ошол жерде бул нерсе чын болсо, ислам дининде заң сийдикти ичүү арам деп айтылган эмеспи деген суроо туулушу мүмкүн. Ушул максатта, ушул маалыматтарга жооп табуу максатта бүгүн мен ушул видеону сиздерге айтып берем деп чечтим. Албетте достор, ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Видео башталганда эмне себептен төөнүн сийдигин каалап ичишет жана бул нерсеге ислам дини кандай мүнөздөмөдө болушу туурасындагы маалыматтарды билип алышыңыз мүмкүн. Видео чындап эле сизге кызык болгондугу үчүн лайк басып, башка досторуңуздарга да бөлүшүүнү унутпаңыз. Аравия өлкөсүндө кыштактагы адамдар түрдүү ооруларга шифа табыш максатта төөнүн сийдигин ичишет экен. Дагы башка жерлеринде төөнүн сийдигин да, анан төөнүн сийдиги менен төөнүн сүтүнүн аралашканын даба катарында колдонуп көрүшөт экен. Ошол жерде бул нерсе чын болсо, ислам дининде заң сийдикти ичиш арам деп айтылган эмеспи деген суроо туулушу мүмкүн. Ушул максатта, ушул маалыматтарга жооп табыш максатта бүгүн мен ушул видеону сиздерге айтып берем деп чечтим. Албетте достор, ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Видео башталганда эмне себептен төөнүн сийдигин каалап ичишет жана бул нерсеге ислам дини кандай мүнөздөмөдө болушу туурасындагы маалыматтарды билип алышыңыз мүмкүн. Видео чындап эле сизге кызык болгон үчүн лайк басып, башка досторуңузга да бөлүшүштү унутпаңыз. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таала ар кандай оору жибергенде, анын дабасыны дагы албетте жиберген. Бир мезгилдерде дезинфекциялоочу куралдар жарал элек кездерде арабтар төөнүн сийдигини жаракат, анан жараларды дезинфекция кылып тазалаш үчүн иштетишкен. Жаракат алган ооруларды ичиндеги ооруларды сезгенде төөнүн сийдиги жана сүтүн ичип көптөгөн оорулардан айыгышкан. Көчмөн арабтар төө сийдиги жана сүтүнү деп көп ооруларга шифа деп билишет. Азыркы күндө андан даба катарында пайдаланып келишет. Мисалга тиш оорулары жана ооз оюлган оорулардан айыгыш үчүн алар ооздоруну төөнүн сийдиги менен чайкашат. Чачтарынын кылын бекем кылып, биттерден коргонуш үчүн баштарын төөнүн сийдиги менен жуубушат. Али өөрчүбөгөн жаш төө сийдигинен тумоого каршы болуу максатта пайдаланышат. Көздөрү болсо шамалдаганда алар чөлдө оттоп жүргөн жаш ургаачы төөнүн сийдиги менен көздөрүн жуубушат. Жаш ургаачы төөнүн сийдигинен даярдалган дарыны жаракаттарына сүртүп, Аллахтын кудурети менен шифа табышат. Эч качан чөлдөгү арабтар төөнүн сийдигин денесине, анан башына чыккан жараларды дабалачу эң сонун дарысы деп эсептешишет. Мындан кийин көчмөндөрчү арабтар төө сийдигинин курамында башка бир дары чөптөрдү кошуп, безгек болгон ооруларга ичирип, аларды дарылашат. Аллергия болгон учурларда жана шамалдаганда алар төө сийдигини терең дем алып жытташат. Бул убакта алар ситрус аттуу өсүмдүктөрдө оттоп жүргөн төөлөрдүн сийдигин жарайт деп келишишет. Жаш төө сийдиги биринчи жолу тууган төө сүтүнөн даярдалган аламач хүрүү деп атала турган аралашманы болсо, алар көптөгөн түрдүү ооруларга даба катарында ичишет. Куран, пайгамбар сүннөтүнүн алдында аалымдар төө сүтү жана сийдигин жаңы усулдар менен тартуулашат. Таратылган сийдик жана сүттөр өтө кооз натыйжа берди. Бул натыйжалар төө сийдиги жана сүтүнөн көптөгөн ооруларды дарылаганда пайдалануу мүмкүн экендигини көрсөттү. Ушул жерде сиздерге достор болуп өткөн окуяны айтып бермекчимин. Англиялык бир топ адамдар лейкемия оорусу менен кант оорусуна чалдыгып калышат. Кийинчерээк Англияда, Европада бул бейтаптардын оорусуна таба табышпагандан кийин
Бул адамдар интернеттен маалыматтарды издеп Аравияга жол алышат. Ал жерде болсо чабандар бейтаптар үчүн дарыларды даярдап, 40 күнгө чейин чатырлардын ичинде ооруларды дарылашат. 40 күн бул адамдарга эч кандай тамак берилбейт. Ордуна болсо 40 күндүн ичинде жөн гана төөнүн сүтү менен төөнүн сийдигинин аралашмасын дары катарында берип келишет. Арадан 40 күн өткөндөн кийин болсо бул ооругандар оорудан бүтүндөй айыгышат. Айрымдары болсо кадимкидей жаңыдан жашарганга окшоп калышат. Ушундай экен достор, бул дагы Аллах Тааланын бир керемети.